Ош шаарынан 10 чакырым алыстыкта жайгашкан Кеңсай массиви мындан 10 жыл мурун өздөштүрүлүп баштап, 10 миңге жакын жарандарга жер тилкеси бөлүнүп берилген. Ошол кездеги бийлик мында чакан шаарча негизделип, бардык шарттар түзүлөт деп убадалаган. Бирок арадан 10 жыл өтсө дагы мында бир да шарт түзүлгөн эмес. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз дал мына ушул Кеңсай массивинин инфраструктурасына жарандык көзөмөл жүргүзөбүз. Советбек Гадаев Кеңсай массивинен турак үй салуу үчүн жер тилкесин 10 жыл мурун алган. 2018 жылы үй салып көчүп келген. 2 жыл электр энергиясы жок жашап, акыры өз алдынча тартып келүүгө аргасыз болгон. Айтымында 1 чакырым 300 метр аралыктан электр чубалгыларын тартып келүүгө жалпысынан 50 000 сом акча короткон. Орноткон электр мамычалары эптемей болгон үчүн кооптуу. Анын үстүнө аба ырайы бузулуп, шамал жүрсө, туруштук бербей кулап түшөт. Мындай учурда дагы жарыксыз калат. Светти славилыгы славы. Светте бизде азыр свет только лампочка менен анан сайсак тифал сайып коебуз. Аны да славы болуп калат, өтө славы болуп калат да. Ошондуктан көп эле тифал салып колдонбойбуз, электр печке колдонбойбуз. Ошо только отун, көмүр. Ошол анан эч жакка кайрылган жерибиз жок. Монда свет келет деп өзү негизи айтылып келди. Ушунча жылдан бери өзү чечим чыкканда 2012 чыккан бул жерге. 2012ден бери салынбай жүрүп, биз почти 2018ден баштадык. 2018ден баштаганбыз да үйлөрдү салып. Өкмөт жактан эч жакка кайрылган жокпуз. Өкмөткө кайрылганда деле өкмөт эч жардам кыла албайт да бизге. Каяктан зымап келип берет, каяктан сырба тартып берет. Тарса шумал качан тартып бермек да бизге. Бул эч кандай өкмөт жактан кайрылган жокпуз. Өкмөттөн бир мына саң асталба, мынаны кой деп эч ким не кылган эмес, өзүбүздүн жаныбыздан каражат кылганбыз, ошол болгон өз зап келгенбиз. Несини как положено учетчик менен койгонбуз. Учетчик менен коюп, как положено учетчик менен төлөйбүз каражаттарын. Баягы мындай урушчуктарды иштетпейбиз. Как положено учетчик коюп, учетчик менен колдонобуз токторду. Анан ушул светтин акчасын келет, контролдор келет, жазып кетишет, барыбыз төлөйбүз. Ушул тапта бул аймакта Советбек мырзага окшоп жашаган 30 түтүн бар. Алардын баарысы бийликтин аракетин күтүүдөн тажап, көйгөйлөрүн өз алдынча чечүүгө өтүшкөн. Мен келгенде мына жакта 2 гана кошуна жашайт эле. Анан биз бул жердеги 4 үй биригип 10 миңден акча чогултуп, мен 20 миң, берки кошунам 10 миңден 40 миңге нол метри 30 сомдон кабелди алып келип, 10 кабел алып келип, светти тартып алганбыз. Биз эч жакка кайрылбай эле турабыз. Бул убактылуу экенин биз өзүбүз сезип билип эле турабыз. Эми каяка барат элек? Элдер келсе, анан кийин көпчүлүк болуп, неме кылбасак, эми бир 5-6 сөзүбүздү укпаса керек деген эле ой. Жашоочулар электр энергиясы үчүн төлөмдөрдү өз убагында аткараарын айтышат. Мындан улам бизде техникалык талаптарга жооп бербеген. Өз алдынча орнотулган электр мамычаларынан кырсык болуп кетсе, ким жоопту деген суроо жаралды. Мындай учурда электр энергиясын саткан мекеменин кандай жоопкерчилиги болоруна кызыктык. Ал жерде 5 ошо үй бүлө электр энергияны өздөрү самовольно трансформатордон чыгарып өздөрү алып барып тартып алышыптыр эми. Анан ал жерде ошо 5 үй бүлө бизге абонент катары катталган. Абонент катары катталыш үчүн үй китепчеси, кызыл китепче, анан арыз, анан ошо паспорту болсо биз абонент катары каттайбыз. Эгерде алар өздөрү трансформатордон алып барып өздөрүнө күйгүзүп алса, ал жерде коопсуздук боюнча көп суроолор болушу мүмкүн. Техникалык коопсуздук боюнча биз ал жерде жооп бербейбиз. Неге дегенде жергиликтүү бийлик инфраструктураны, инженердик инфраструктураны полностью өздөрү куруп бериш керек. Өзүнүн арабасын өзү тартып, мамлекеттен эч кандай жардам жок жашап жаткан бир гана Кеңсай массивинин жашоочулары эмес. Мындай айылдар ар бир облуста бар. Шаарга эле жакын жерлер бул жерлерде. Папам былтыр Акбара 1, Акбара 2 эмел айылдары, таза суулар, былтырлар ызы чуу тартылып, телевизордон чыгып, интернетке чыгып жүрдү. Акыры жарандар, элдер өздөрү топтоп айыл өкмөтү тарабынан 20-30% айыл өкмөтү каржылап калган эл топтоп таза суу тартылды. Биз бир проект тартып бердик. Ошол негизинде тартылды. Бул эми ошол эме мыйзам.
илгертен келеді да союз мезгилинен бери өзү негизи ошондой. Эгерде туура бир конуш ачам десең, конуш жасалса, түзүлсө, ал жерге биринчи кезекте эле ошо жол түзүп туруп, даже керек болсо мектебин, ФАПын, бакчасын пландаштырылып, анан кийин чоң бир айылдын генералдык планы түзүп, чыйылып, каражаты эсептелип, такталып, анан башталчу эле да. Азыр андай жок калды. Негизи мыйзам боюнча ар бир айыл өкмөт жер тилкесин бөлүп берген соң жаңы конуштар үчүн зарыл шарттарды түзүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү мыйзамынын 18-беренесинде алардын милдеттери 23 пункт менен так даана жазылган. Биз алардын ичинен жаңы конуштар үчүн маанилүү болгондорун карадык. Ага ылайык жергиликтүү бийлик калкты ичүүчү суу менен камсыздоо, калктуу конуштарда канализация жана тазалоочу курулмалардын тутумунун ишин камсыз кылуу, конуштардагы муниципалдык жолдордун иштешин камсыз кылуу, жалпы пайдалануудагы жерлерге жарык берүүнү уюштуруу, парктардын, спорттук курулмалардын жана дем алуу жайларынын иштешин камсыз кылуу, муниципалдык транспорттун иштешин камсыз кылуу жана калктуу конуштардын чегиндеги коомдук транспорттун иштешин жөнгө салуу. Демек, бул мыйзамга ылайык айыл өкмөт ар бир жаңы конуштарда жашоо үчүн зарыл болгон шарттарды түзүп бериши керек. Тилекке каршы бул кагаз жүзүндө гана. Эми Кеңсай массивинин пайда болуу тарыхына токтолсок, бул аймакты өздөштүрүүгө алгачкы аракеттер 2010 жылдан кийин башталган. Ошол убакта бул аймактан 10 000 жаранга жер тилкеси бөлүнүп берилип, учурундагы бийлик бул аймакта жашоо үчүн зарыл шарттардын баары түзүлөт деп убадалап, болжолдуу планын да иштеп чыккан. Кеңсай массивинин жалпы аянты 1624 гектарды түзөт. Анын 500 гектары Ош шаарынын, ал эми 1124 гектары Араван районунун карамагында. Бул аймактын башкы планынын жалпы сметалык баасы 9 миллиард 600 миллион сом деп бекитилген. Ал акчалар төмөндөгү иштерди аткарууга сарпталмай болгон. Электр энергиясы менен камсыз кылууга 670 миллион, негизги жолдорду курууга 600 миллион, ички жолдор үчүн 6 миллиард, таза суу менен камсыз кылуу үчүн 1 миллиард, ошондой эле суга суу тартып келүү үчүн 1 миллиард 115 миллион сом каралган. Бул курулуштарды толугу менен бүткөрүү мөөнөтү эң узагы 10 жыл деп белгиленген. Берилген 10 жылдык мөөнөт бүтмөк турсун өтүп та кетти. Бирок ушул күнгө чейин айтылган убадалардын эч бири аткарыла элек. Ушул тапта Кеңсай массивинин инфраструктурасын түзүүгө болгону 900 миллион сом гана бөлүнгөн. Бирок бул акчада максаттуу колдонулбай, коррупциялык элементтер аныкталып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Укук коргоо органдары тарабынан тергөө иштери бүгүнкү күндө жүрүп атат. Себеби бул жерде ошол керектүү болгон подстанциянын жабдыктарын алып келүүдө баягы куруу ишкана тарабынан дебитордун карзы толугу менен жоюлуп бүтө элекине байланыштуу. Бүгүнкү күндө ал тергелип атат. Ал жагын биз айта албайбыз. Тергөөнүн жыйынтыгы менен чыгарылат. Андан кийин таза суу боюнча айтайын. Таза суу боюнча жалпы 205 миллион сомдун тегерегиндеги акча каражатына келишим түзүлгөн болсо, ошол акча каражатынын эсебинен бүгүнкү күндө 45 миллион тегерегинде жумуш аткарылган. Ошол баягы биздин кирпичный заводдон баштап учардын көргөбөйүнө чейин 300 диаметрдеги турбасы тартылган. Ал жерден жолдун оң тарабында атайын насосный станция курулган. Андан кийинки ошол баягы айтып аткан 200 миллион сомдук ишти толугу менен бүткөрүү үчүн дагы бизге 115 миллион сомдогу тегерегинде акча каражаты керектелет. Бул келишим боюнча. Бул жерде дагы чындыгында баягы куруучу ишкана тарабынан ошол алынган акча каражаттардын толугу менен аткарылбай келгендиги анык. Бул боюнча дагы укук коргоо органдары иштеп атат. Азырынча Кеңсай массивинде буга чейин убадаланган иштер качан бүтөөрү бүдөмүк бойдон калууда. Анткени акыркы 5 жылдан бери акча каражаты бөлүнбөй, иш токтоп калган. Эми азырынча инфраструктура толук бүтпөгөндөн эми алар өздөрүнүн каалоосу менен чыгып жашап атат, бирок азырынча эптеп жашап турса болот. Бирок бүтөт эми сарында бир мамлекет тарабынан определенный бир быйылбы, эмдиги жылы акча бөлүнүш керек. Сарында үчүн. Раз бул официалдуу генплан негизинде бекитилип берген жер болгондон кийин аягына чыгарыш керек. Менин оюмча аягына чыгарыш керек. Азырдан болсо дагы аткарышы керек. Эми биз баягы жалпы сумманы
укканда эле чочулабай эле аз аздан болсо дагы жылына аткарыш керек. Убагында ири долбоор катары демилгеленген Кеңсай массивин өздөштүрүү иштерин өкмөт эч ак эле унуткандай. Анын үстүнө өлкөдөгү саясий кырдаалдан улам экономика аксап турган убакта 10 миллиард сомдук долбоордун ишке ашып кетерине ишенүү кыйын. Ал эми учурда өкмөттөн үмүт үзүп, алынын жетишинче шарт түзүп жашап жаткан жашоочулар мындан ары да өгөйлөнүп жашоого мажбур.